Амансыздарбы мекендештер, бүгүн 11 февраль Катардагы KG недвижимость аркылуу дагы бир кырдаарыбыз турак жайлуу болду. Кырдааларыбыз жөнүндө айтып кетсем, Кыргызстандын жарандары 2 киши болду участок сделкадан. Общий турак жай алууга канча убакыт кетти, канча үй көрүштү, үйдү эмнесине карап тандашты, ежемесячный платеж канчадан чыкты, жана дагы кыйынчылыктар болду үй алганда. Ошолордун баарыны сиздер менен чогуу кадамма суроо узатамын, андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи куттуктоодон баштайын. Алган үйлөр майлуу сүргүндөрдөн болсун. Сонун үй алды деп ойлоймун. Сөз башынан болсун. Кайсы айда кайрылдыңар? Биз ноябрь айында кайрылганбыз. Ушу ноябрдын аяктарында, 25-леринде го. Канча жылдан бери мекендештер дагы бир моментти айтып кетпесем болбойт. Азыр сделкада отуруп сүйлөшүп калдык. Бир эле квартирада 9 жыл жашашыптыр. 9 жыл жашаптыр. Значит, бир квартиранын деле акчасын берип коюшуптур да. Вот эми үй алуу чечимине канча убакытта чыгардыңар? Үй алуу чечимини мурда эле ойлонуп жүргөнбүз. Просто эми кандай риэлторго туш келебиз деп кичине коркуп жүрүп, анан мурда чогуу иштеген бир эже силерден алган экен квартира. Анан сразу эле номерин алып, ошо алып берди десем, ооба точно алып берди деген, сразу номерин алып эле силерге жазганбыз. Ошо где-то бир 3 ай ойлонуп анан силерге келдик. Кыргызстандын жарандарысыңар, э? Ооба, Кыргызстан жараны. Кардарлар жөнүндө дагы кыргыз жарандар үчүн айтып кетейин. Эгерде ипотека аркылуу турак жайлуу болом десеңиздер, официальный болуш керек жумушуңуздар. Акыркы жумуш 3 айдан болсо, значит, үй алганга шансыңыз да бар. Анан эмнеден мындай 3 айга созулуп кетти? Ошону дагы көрүп тургандарга дагы бөлүшүп кеткиле. 3 айга созулганы, мен бир жерде иштейм, официально иштейм, аэропортто мажадылым. Бирок мага банк одобрить этпей калды кредит. Анан жолдошум тапшырып, анан ошондон кичине задержка болуп калды 3 айга. Ошол мына 3 ай болгону менен үй алганда срок ар кандай болот? Эртең 1,5 айда бүтсө берткиси келе, ушундай 3 айда да алышы мүмкүн да. Ошол аралыкта мына 3 ай аралыгында башкача ойлоп келген жок? Келди, конечно, келдик да. Келип Зульфияга жазып, чындап эле алып бересиңерби, же таанышпайбызбы силерге деп кичине капа кылып алып, кийин кечирим сурап ошо келет экен. Ой келет экен, бирок эми жакшы алып атабыз, Кудайга шүгүр. Документтер баардыгы подписание болду. Үй жөнүндө айтсаң, өздөрүнө жаккан, менин оюмча өздөрүнүн районунан эң жакшы вариант алды. Себеби үйгө келгенде дагы бул сиздердин жолуңуздардан да зависит этет. Себеби кээде аябай кадарга жагып турат, баардыгы жакшы болушу мүмкүн. Бирок документке келгенде туура эмес болуп калса, биз андай үйлөрдү алып бере албайбыз. Анан менин ана күндөрдө айтсам, канча үй көрдүм, ошону айтып кой. Биз канча үй көрдүк? Бир күндө эле 4 квартира көрдүк. Бир күндүн ичинде сүйлөшпөдүк. 4 квартира көрдүк. 4 квартира тең баардыгы идеальный, жакшы болчу. Үй көргөнгө келгенде дагы үйгө көбүнчө убакыт кетип калат. Билинбеген менен көбүнчөсү кандай кардарлар бат чыгат. Мисалы, бул мисалда мен Анаргүлдү дагы айта алам. Эгерде өзүнүн районун жакшы билсе, ошол жактан ылайыктуу үй чыкса, вариант жакшы болуп турса, анан иштешкен риэлтор менен агентин укса, значит, сделкага бат чыкканга шанс болот да. Үй жөнүндө дагы айтып кетейин, жайгашкан жери город Домодедово, микрорайон Авиационный, академика Туполевадан алды. Этажы канчанчы этаж, баасын айтып койсоң? Этажы 7-нчи этаж, баасы 6 миллион 300 миң. 6 миллион 300 миң. 3 комнатный 57 квадрат болду. Азыр квартиранттар жашайт экен. Эми Кудай буйруса азыр сделка болуп бүттү. Акчасын түшкөнүн күтөбүз. Акчасы түшүп, атына өткөндөн кийин жолдошум анан акчалар түшүп, Кудай буйруса жакын күндөрдө февралдардын айында тапшырып калабыз. Ежемесячный платежың жөнүндө айтып кетсең? Ежемесячный платежым 434 миңден каждый месяц. Досрочный погашение жөнүндө дагы маалымат бердим. Баардыгы түшүнүктүү болду. Төлөп кетсе болот экен. Конечно. Эгерде мисалы үчүн бул ежемесячный платеждун эч корккондун кереги жок. Азыр мына город Домодедово жөнүндө дагы айтып кетишти. Бул жакта созвоништары пост подружкасы чогуу сиңиз дагы болот деп. Тоже үйлөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Мына ошо город Домодедоводо дагы
сим айтып кеткенде өтө кыйын болуп калды. Жыл сайын баягы баары бир кыйынлашып баратат, в том числе документке дагы үй алганда эмне плюстары болот? Үйдүн ээсисиз каалаган киши ошол жашай турган болсо регистрацияга коюуга мүмкүнчүлүк. Эгерде жаш бала бар болсо мектепке берүү, садикке берүү баягы бүт жагы официальный болот. Спокойно иштеп, ишиңди уландыра берсең болот да. Еще вдруг пландарың өзгөрүп Кыргызстанга кетем деп калсаңыздар, сатканда деле мүмкүн бул сизге как акча накопление болуп берет да. Анан 5 үйдөн эмне үчүн бунусуна токтолдум? Потому что бир үйдү дагы 2 үйдүн ортосунда калып анан буга токтоду. Мен дагы башына кичине совет берип аткам, өзү ушуга деле токтосоң болот болчу деп. Эмне үчүн 2 үйдүн ушунусун тандадыңар? Жолдошума биринчиден бул трешка жолдошум экөөбүз сүйлөшүп жүрүп мага жагып аткан өзүнчө объявлениядан көрүп что-то ушул биздин квартира болуп калат окшойт деп элечи. Анан жолдошума биринчи мен өзүм эле көрүп аткам да, кийин анан экинчи күнү жолдошум экөөбүз көрүп ушуну жактырдык да. Эки квартира деле жакшы экен бирок 3 февралдан баштаганбыз, так мен чогултканда дагы бир аз убакыт керек. Эгерде мисалы үчүн саткан тараптан дагы зависит этип калат өзү. Эгерде риэлтору заинтересованный болуп сатканга кызыктар болсо, так мен чогултканга дагы бат эле болот. Өздөрүнүн тарабынан дагы сделкага дагы определенный документтер керек. Мен анардыгы айтсам, прям баардыгын моментально чогултуп берип атты и күбөлүктүрдүм аз сделкага ушинтипчи отурабыз. Анан ойлонуп жүргөн мекендештерде кайрылуу мүмкүн кыз жөнүндө отуз таштасаң Фэджи недвижимость компаниясы риэлторлары молодцы, жакшы ушунчалык жардам берген. Мен ыраазычылык эле билдирем силерге. Коркпой эле келип жолугуп консультация алып кетиңиздер. Бесплатный экен, бар жок. Канча жолу келсеңер дагы кабыл ала берет экен. Ошо рахмат силерге. Алганга мүмкүн алганга конечно биринчи күнүсүн эмне үчүн алдыңар? Биринчи алышыбыз керек деген регистрация үчүн алыппыз. Балдарыбыз Кыргызстанда жүрүп чоңоюп келип бул жака окууга киришип анан төртөөбүзгө регистрация жасатып 25 миңден 100 миңге бир жылга регистрацияга деле акча кетип калат. Анан сразу эле кой булар 3-4 жыл по-любому окушат да. Ал эле кой эле регистрация үчүн ушу документальный жүрөлү деп эле алдык. Ошол мекендештер Кыргызстандын жараны болуп официально иштесеңиздер, Россияда болсоңуздар, Россиянын баардык аймагында кызмат көрсөтөбүз. Кеңселерибиз Москва, Екатеринбург, Новосибирск жана дагы Санкт-Петербург шаарларында бар. Калган шаарларда онлайн түрүндө маалымат беребиз. Чалыңыздар, кайрылыңыздар. Кыргызстандын жарандыгы менен ипотека аркылуу үй алганга мүмкүн. Эгерде баштапкы төлөмүңүз жок болсо дагы жардам көрсөтөбүз. Первоначальный взносун айтып койсоң канча бердиң? Первоначальный взносубуз башта биздики жок болчу. Без первоначальный взнос деп барганбыз силерге. Кийин кичине жанагы 3 ай өткөндө кичине чогулду, миллион болуп калды. Миллион бердим первоначальный взноско. Ошол мекендештер жакын күндөрдө Кудайым буйруса үйүнө барабыз. Үй сонун, квадрат метри чоң, өздөрүнүн районунан өздөрү жактырган үйдү алып берди дейт.